эл аралык байкоочулар миссияларынын урматтуу жетекчилери, кымбаттуу айымдар жана мырзалар, сиздер менен күнөстүү Кыргызстанда жолугушуп жатканыма кубанычтамын. 30 ноябрда өткөн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоого байкоо жүргүзүү үчүн чакыруубузду кабыл алгандыгыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдиремин. Бул шайлоого байкоо жүргүзүү үчүн өлкөбүзгө дүйнөнүн 58 өлкөсүнөн 788 эл аралык байкоочу келди. Байкоочулардын мындай кеңири сандагы өкүлчүлүгү эл аралык коомчулуктун өлкөбүздө жүрүп жаткан саясий процесстерге болгон зор кызыгуусун билдирип турат десек болот. Ошол эле учурда биздин алдыбызда чоң жоопкерчиликти дагы арттырууда. Сиздердин ачык айкын калыс баа берүүңүздөр менен сунуштарыңыздар бизге балким байкалбай калышы мүмкүн болгон кемчилик жактарыбызды көрүүгө жана демократия институттарын мындан ары да бекемдөө боюнча кийинки кадамдарыбызды так аныктап алууга жардам берет деп ишенемин. Өнөктөштөрүбүз өлкөбүздө жүрүп жаткан реалдуу процесстерди өз көзү менен көрүп, аларга объективдүү баа беришкендиги биз үчүн абдан маанилүү. Урматтуу айымдар жана мырзалар, билесиздер, Кыргызстанда шайлоо процессинин адилетсиз жана ачык айкын болбогондугунан улам 3 рет төңкөрүш болгон. Анткени кыргыз коомчулугу добуш берүүнүн чынчылдыгына өтө сезимтал мамиле кылат. Демократия бул сынга алуу жана атаандашууга болгон укук гана эмес, ошондой эле эрежелерди так сактоо жана элдин акыркы тандоосуна урмат көрсөтүү милдетин дагы камтыйт. Кыргыз Республикасы демократияны, мыйзам үстөмдүгүн, адам укуктары менен эркиндиктерине урмат көрсөтүүнү аң сезимдүү түрдө тандап алган. Акыркы жылдары биз шайлоо мыйзамдарын жана анын колдонулушу боюнча тажрыйбаны өркүндөтүү багытында олуттуу иштерди жүргүздүк. Учурдагы шайлоолорду өткөрүүгө даярдык көрүү маалында эл аралык өнөктөштөрүбүздөрдүн, өзгөчө парламенттик ассамблеялардын жана абройлуу эл аралык уюмдардын сунуш пикирлерин дагы эске алдык. Атап айтканда, санарип технологиялар, шайлоочуларды биометрикалык идентификациялоо, добуштарды электрондук санап чыгуунун автоматтык система, шайлоочулардын онлайн реестри жана аралыктан добуш берүү системасы колдонулду. Ар бир жаран бир гана жолу добуш бере алды жана бул санарип жабдуулар аркылуу толугу менен ачык айкын көрүнүп турду. Добуш сатып алууга жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланууга болгон аракеттерди катуу көзөмөлдөдүк. Добуш сатып алууга шектелген айрым талапкерлер шайлоо процессинен четтетилишти. Ошондой эле үгүт иштерине аралашкан мамлекеттик кызматкерлер дагы жоопкерчиликке тартылды. Кыскасы, ар бир шайлоочунун укуктарын коргоо үчүн бардык шарттарды түзүп бердик. Мамлекет тарабынан мүмкүн болгон бардык чаралар көрүлдү. Эң негизгиси, ар бир шайлоочу каалаган шайлоо участкасында добуш берүү укугун камсыз кылдык. Кыргызстандагы жана чет өлкөлөрдө жашаган жарандарыбызга сөзсүз түрдө катталган дареги боюнча эмес, өздөрүнө ыңгайлуу шайлоо участогунда добуш берүүгө мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Мисалы, Ат башы районунун тургуну Бишкекте же алыстагы Лондон шаарында жүрсө дагы өз округтарындагы талапкерлерге добуш берүүгө мүмкүнчүлүк жаралды. Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдө жашаган жана убактылуу жүргөн жарандарынын шайлоо укуктарын толук камсыз кылуу максатында бул ирет чет мамлекеттерде 100 шайлоо участкасы ачылган. Салыштырмалуу 2021 жылы алардын саны 59 гана болгон. Бул чечим биздин мекендештерибиз тарабынан кеңири оң баасын тапты. Өлкө сыртында добуш берүүгө катышкан жарандарыбыздын саны 3 эселеп көбөйүп, 26 000 адамды түздү. 2021 жылы болгону 9 000 адам болгон. Келечекте биз онлайн форматында добуш берүү системасын дагы иштеп чыгууну пландаштырып жатабыз. Албетте, бардык идентификациялоо жана коопсуздук маселелери эске алынат. Ошондой эле биз шайлоочулардын инклюзивдүүлүгүн камсыз кылууга өзгөчө көңүл бурдук. Шайлоо толугу менен мажоритардык система боюнча өттү. Бул система мандаттар кулуардык негизде бөлүштүрүлүп келген же мандаттарды сатып жүргөн партиялардын коррупциялык элементтерин жок кылды жана эл тараптан талапкерлердин жеке сапаттарына басым жасалды. Айымдар, жаштар, ар кайсы аймактардын жана социалдык топтордун өкүлдөрү өз үнүн угузууга,
өлкөнүн саясий турмушуна жигердүү катышууга жана мамлекеттик бийлик органдарында татыктуу орун ээлөөгө мүмкүнчүлүк алышты. Дагы бир маанилүү жагдай гендердик квотанын киргизилиши болду. Ар бир округда 3 орундун бири аял затына бөлүндү. Мындай ыкмалар бүткүл коомдун кызыкчылыктарын чагылдырган туруктуу жана адилеттүү башкаруу системасын курууга мүмкүндүк берет деп ойлойбуз. Сиздердин шайлоо процессине берген жогорку бааңыздар жана жылуу пикириңиздер үчүн ыраазычылык билдиремин. Сиздер айткан баалуу сунуштардын негизинде тиешелүү чечимдерди дагы кабыл алабыз. Биз мындан кийинки шайлоолорду дагы да заманбапташтырууга аракет кылабыз. 2020 жылга чейин чынын айтсам депутаттык орундар биздин өлкөдө ошо 1 миллион биринчи орундан 10 орунга чейинки тизме 1 миллиондон баштап сатылчу эле, коррупциялашып кеткен, партиялык тизме деген норма бар эле. Бирден 10го чейинки тизме $1 миллион сатылат эле. 10дон аркысы 100 миң, 50 миң болуп ушундай ылдыйлап кетет эле. Аны биз эч жашыра албайбыз. Себеп дегенде бул биздин турмушубузда болуп өткөн нерсе эле. Мисалы талапкерлер элге барбай туруп эле акчасын төлөп коюп, анан кийин жата берип эле депутат болчу. Мындайча айтканда эмне деп коет элек? Золотое место деп коет белек. Ушундай бар болчу. Эл тааныбайт эле депутаттардын көбүн. Анан депутат болуп келип калгандан кийин таң калышат эле. Эки сөздүн башын бириктирип сүйлөй албаган кандидат кантип депутат болуп келди деп. Дагы бир карусель деген биздин немебиз бар эле термин. Bir участоктон чыгып алып кыдырып экинчи участок, үчүнчү участокко бусиктер менен, автобустар менен барып, кошуна айылдан эмки айылга барып шайлай берет эле. Ал дагы жок болгонун сиздер өз көзүңүздөр менен көрдүңүздөр деп ойлойм. Анткени баарын биз шайлоо процессин добуш берүүнү автоматташтыргандан кийин ал дагы уже жок болду. Bir участоктон экинчи участокко барганда ал жерден дароо айтып коет: "Сен баланча участоктон добуш бердиң, сага бюллетень берилбейт" деп мына. Биз мына ушундай коррупциялык моменттерди түп тамыры менен жок кыла алдык. Элдерге ар бир талапкер мына ушул шайлоодо элдин алдына барып, элдин өз көзүнө көрүнүп, өзүнүн программасын айтып, келечекте болгон платформасын жеткирип, анан кийин депутат болуп шайланып келишти. Эми жыйынтыгын эл өзү депутаттар ишин баштаганда көрөт деп ойлойм. Эми мындан аркы шайлоолордо дагы биз Кыргызстан эч качан жасалмалоого же болбосо коррупциялык моменттерге жол бербегенге болгон күч аракетибизди жумшайбыз. Биз дагы пландаштырып атабыз. Мындан ары биз аралыктан добуш берүүнү киргиздик. Эми мындан ары интернет менен гана добуш берүүнү камсыз кылсак, ошондо элибиз бир 40% эмес, балким 80%ке чейин добуш бергенге баягы жалпы саны көтөрүлүп калат го деген үмүттөбүз. Биз Кудай буйрса мындан ары ушул аракеттерди баштайбыз. Келерки жылы президенттик шайлоо болот. Биз ага эми 1 жылдын ичинде жетишпей калат болушубуз керек. Мен ойлойм, кийинки парламенттик шайлоодо биз ошо интернет аркылуу добуш бергенди камсыз кылабыз деп. Урматтуу байкоочулар, бул болуп өткөн шайлоо өлкөбүздө саясий туруктуулукту мындан ары да бекемдөөнүн, экономиканы өнүктүрүүнүн жана жарандардын жашоо турмушун жакшыртуунун бекем пайдалуу болуп кызмат кылат деп терең ишенем. Кыргызстан сиздер өкүлчүлүк кылган бардык мамлекеттер жана эл аралык уюмдар менен ынак коңшулук жана өнөктөштүк мамилелерди мындан ары дагы өркүндөтүүгө кызыктарбыз. Өлкөбүз үчүн өтө маанилүү болгон ушул мезгилде Кыргызстандагы миссияңар үчүн дагы бир жолу ыраазычылык билдиремин жана ишиңиздердин ийгиликтүү жыйынтыкталышын каалаймын. Сиздерге чоң рахмат дагы бир жолу келип бергениңиздер үчүн. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli meslektaşlarım. Бул шайлоодо гендердик квота менин оюмча мындан кийинки процессте дагы башка шайлоо комиссиялары тарабынан жана саясатчылар тарабынан күн тартибине алына турган маселе болуп калат деп ишенем. Мындай бир тайманбас бир кадамыңыздар үчүн сизди чын жүрөктөн куттуктайм жана бул шайлоонун жыйынтыгы Кыргызстан үчүн куттуу болсун, жакшылыктарга себепкер болсун.